райондук, областтык профсоюз уюмдары сизге баш ийеби? Бизге баш ийет туура. Мен жалпысын айтып атам. Ошондо 845 миңден айыл өкмөттөгү, айылдагы, райондогу болуп канча сумма түшөт? Жок, алардын жалпы биздин мындай маалыматыбыз жок. Канча акча алардан жалпы биз чогулткан, аны бизден жок. Көрдүңүзбү сиз? Даже канча акча түшкөнү боюнча маалымат жок. Бул эмне деген кайдыгерлик? Андай болбойт да. Жок, мен сизге түшүндүрүп коеюн, бизде Макул, мен түшүндүм. Анда жана урматтуу Шайлообек Карабекович айтып кетти, 160-тын айланасында здание сатылып кетти деп. Ошодон түшкөн акчалар каяка жумшалган? Мыйзамсыз сатылган акчалар. Алар мындай да, алар колдогон болуш керектиги, ремонт болот деген, оборудование медицинский деген болот. Ар бир санаторийде өзүнүн проблемалары бар да. Ошол жака колдогон болуш керек деп ойлоп атабыз. Аны изилдеп караш керек. Мына бүгүн доклад уктук, көп мындай маселе бар экен да, аны изилдеш керек. Кандай себеп менен эмне кетти, эмне кандай колдун деп туруп, муну өзүнчө карап туруп, териштирип караш керек болуп атат. Рахмат. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, бул жерде өтө чоң көйгөйлүү маселе турат. 33 жылдан бери биздин эгемендүүлүктө сактап калган, биздин ата-бабаларыбыздан калган мүлктү бул 29 адам башкарганга эч кандай акысы жок. Мына 55%-ын жок кылыптыр. Бул дагы 10 жыл аралыгында толук кандуу жок болот бул. Себеби эч ким контролдо болсо, укук коргоо органдары текшере албаса, булар атасынан калган мүлк эмес да булардыкы. Бул жерде 7 миллион кыргыздын ар биринин акысы бар да бул жерде. Же булар бир Кудайдан коркпойт экен. Азыр эми айткандагыдай областтык, райондук, республикалык болуп туруп, бөлүп жеп түгө түшүптүр да булар. Эң чоң коррупция ушул жерде жатат. Биз сыртты башка жактан издебейли. Мына коррупция. Ошон үчүн муну түп тамыры менен